Өткөндө бир секретарь, тагыраак айтканда секретарь эмес, канцеляриядагы Адис биздин ишти жөнөтпөй көп убакытка чейин кармап, андан тышкары анын башчысы дагы ошол Адис ооруп калганда ал кагаз калып калганына көңүл бурбай бир ай жөн эле ошол жерде жаткан. Анан ошол боюнча мен видео киргизгем, ушундай катачылык кетирди, биз жөн эле бир ай убактыбыз ушул жерге кетти деп десем, ушинтип комментарий жазыптыр бирөө. Кыйын болсоңуз өзүңүз иштебейсизби, өзүңүз ушинтпейсизби, минтпейсизби депчи. Негизи мен көп байкайм, бизде өзгөчө ушул милиция кызматкерлери боюнча бир нерсе жазсаң, өзүң иштебейсиңби анан деп ушинтип мындай терс жагынан кабыл алышат да. Эгер мен жалпы баардыгы ушундай десем, анда башка сөз. Мен ар бирөөнүн индивидуально кылган иши боюнча айтам. Биринчиден, экинчиден бир гана конструктивный критика кылам да. Жөн эле мен критикам болуп эле баардыгы момундай айтыбу деп мен айтпайм. Конкретно чындыгында ушундай бир катачылык келтирсе, ошону айтам. Анткени мен деле адаммын, мен деле катачылык кетирем. Ошондуктан мен жөн гана баардыгын эле критика кылып келбейт. Мен аны түшүнөм. Ар бир адам ар кандай бир человеческий фактор болуп калышы мүмкүн, же билбестик болушу мүмкүн, же ар кандай. Ошондуктан аябай гана бир ушундай бир мыйзам бузуу же болбосо бир шалаакылык болсо, ошону гана мен киргизем. Бирок ошого карабастан ушундай сөздөр жазылат, өзүң иштей албайсыңбы, мынтпейсиңби деп. Мындан тышкары сөгүп жазгандар да болот. Ушул өзгөчө милиция кызматкерлери, алардын сүрөттөрү менен көрүнүп турат кызматкерлер экенин. Анан мен айтат элем, критиканы дагы туура кабыл алганды билиш керек. Эгер ушунчалык эле макул болбосо, жоопту дагы ошого жарашанда конструктивный жооп болуш керек. Өзүң иштей албайсыңбы деп эмес. Конкретно ошол случай боюнча мен эгер туура эмес жазган болсом, анда жазыш керек. Ушул маалымат боюнча момундай болуп тур, силердики туура эмес деп. Анда мен туура эмес болсо, өзүм анда кайрадан ушул кечирим сурап киргизем. Мен туура эмес сүйлөп алыптырмын деп. Жөн гана анда өзүң иштей албайсыңбы десе, бул анда болбогон сөз деп мен ойлойм.